Biz azar sabak beremiz. Hello. Sit down. So this day, I will say head, shoulders, Айылдыктар Бекжан деп атап алган бул жаш мугалим 22 жаштагы Бенн Харнден, элетте жашап иштеген педагог Американын Мичиган штатынан. Ал Кыргызстанга 2023-жылдын июнь айында тынчтык корпусу аркылуу келип жашап калган. Каарманыбыз Учурда өлкө борборунан дээрлик 600 чакырым алыс аралыктагы айылда ыктыярчы болуп мектепте англис тилинен сабак берип жатат. Саламатсыздарбы? Менин атым Бен, Кыргызча Бекжан. Окшулай айбай кийин эмес жок. Мисалы 5-чи класс, 6-чи класс айбай жакшы. Алар кызык, алар англис тилинен кызык болуп, жана акылдуу дагы. Бен же болбосо жергиликтүүлөр ат ыйгарган Бекжан өлкө түштүгүнүн жашоо шарты, климаты атүгүл диалектисине да көнүп бүткөндөй. Күн сайын эртең менен айылдагы мектепке барып, балдарга сабак өткөн бул педагогду айыл эли таанып бүткөн. Жана бияка дагы кыргыз тил мугалим менен кыргызча окуйм. Күн эмес бир жума 2 жолу 2 саат окуйм. Анан жана мен күнгө мен айылда көп адамдар англис билбейт. Анан мен күнгө кыргызча сүйлөйм. Ошондой көп практика менен мен тез унуп калдым. Туура базарда эгер мен кыргызча сүйлөшүп жатам, ал сүйлөйм. Азамат, сен кыргызча билет, кандай билесиң? Анан мен дайыма айттым, Бишкек эмес, бирок Чуй област айылда унуп калдым. Жана мен бул жерде жашайм. Ошондой унуп калдым. Бирок алар дайыма сонун зор болот, сен кыргызча билет. Жана мен орусча билбейм, ошол дайыма кызык. Себеби алар мага көрөт, мен акмын, анан алар мага орусча сүйлөшөт. Мен кетиресиз, мен орусча түшүнмөс, мен кыргызча эле сүйлөйм. Кызык, каякта келдиң, ошондой кызыктуу болот. Кыргыз тилинде түш жоруган каарманыбыз ат жабдыктарын үйрөнүп, атүгүл ат мингенди да өздөштүрүп алган. Айтымында кыргыздын меймандостугу өзгөчө жаккан. Hello from Kyrgyzstan. My name is Benn Harnden. Over the last decade, I have lived across the world from France to Bhutan to Tahiti, and I'm now living in Kyrgyzstan as a Peace Corps volunteer. Kyrgyz toy айбай жакшы. Көп тамак болот, бир дайыма дамдуу тамак. Айбай жакшы көрөм. Чучук айбай жакшы көрөм, жана аш айбай жакшы көрөм. Ошондой дайыма зор тойдо дайыма болот. Мен жакшы үйдө тарбияланган үчүн бул жерге келип дагы биздин кол коштуулар менен дагы ошондой эле тууган уруктар менен дагы тез эле мындай тил табышып, сүйлөшүп, ар бирине өздөрүнө келген суроолоруна жооп берип, анан кызыккан нерселер болсо сурап келүүдө да. Сизден мисалы эмнелерди сурап, эмнелер тууралуу көп сурайт? Эмнелерди үйрөнөйүн дейт сизден? Негизи биздин үрп адаттарга көбүрөөк кызыгат. Кандай ар бир сөздү айтканда ошону мындай түшүндүрмөсүн. Мисалы үчүн той деген кандай болот? Же болбосо бизде айылда аш деп калат. Ашка мисалы бараткан мезгилдер болуп калат. Тойго бараткан ошондон кийин көрүп аш деген мындай адамдар жалпы адамдарды эскерүү үчүн болуп аткан нерсе тууралуу мындай түшүнүк толук алганга аракет кылат да. Анан эми былтыртан бери почти мындайча айтканда бардык эле сезонду бирге өткөздүк да. Мына кыштык сууктун күндөрүндө болду, жаз болду, жай болду дегендей. Ошол бардык мезгилдерде ошого жараша ушул жердин шарттарына көндү. Бул баланын характери боюнча мына үйүндө атасы деле айтып кетти, атасы деп коебуз. Мектепте биз атасыбыз. Ансыңар ушул бала өтө зирек экен. Өзү токтоо, саатма саат мындай
сөздү тиштабаган, өз сөзүндө тура турган жигиттер экен да. Анан эми ошондой болгондон кийин мына айылдын этеги жагынан ушу орто чейинге мектепке барат бизге. Мектепте иштеп келип атты. Анан мен уулум деп коем көбүнчө. Уулубуз деп коебуз. Мына бейтаныш адамдын келип бир өзгөчө бир айылга келип алып жашаш тили оор, аны жакшы түшүнөбүз. Ошондон улам биз өзүбүздүн балабыздай мамиле кылабыз. Бул дагы как будто жакын адамындай мамиле кылат. Ошондуктан мен кээде бир жерде бир той аштар болуп калганда анча-мынча иштеп эл менен тааныштырып койдум. Ошондон кийин дагы элди дагы мына биздин айыл эле эмес, мына коңшу айылдардагы дагы көргөндөр айтып калат кээ жерде барганда, жана Бекжан балаңарды эсте келбедиңби деп. Значит, ошол биздин айылга дагы ошол кичпейилдиги менен, жөнөкөй жүрүшү менен Бекжан элге тез эле сиңип кетти деп ойлойм да.